Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин тема бул сүлүк. Эң биринчи жакшы нерсе айтып кетейин дедим эле да. Сүлүктү сүйгүлө депчи. Сүлүктү сүйгүлө. Анан кыргызда бул илгери атам заманыбызда. Бул биздин чоң аталардан мурункулардын баары айтышкан да. Сүлүк арам канды соруп алат деп. Сиздер элестетсеңер мына 1700 жылгы 1600 жылдары ал жылдары дар болгон эмес да. Дар болгон эмес, анан биздин ата энелерибиз ушул сүлүк менен дарылаган. Бирок алар кайсы сүлүк менен дарылаган? Алар деген билген эмес да, ошол жаныбарлардын сүлүгүн өздөрүнө кое берген. Ал ошол деле адамга жакшы жардам берген да. Сүлүк 3 жакшы нерсеси бар да, 3 жакшы кызматы бар. Биринчиси бул оозундагы дарысын чачат. Экинчиси арам канды соруп алат. Үчүнчүсү нерв клеткаларын тиштейт. Ар бирин бир аз түшүндүрүп кетейин. Сүлүк өзүнүн оозунда дарысын чачат деген сөз сүлүктүн оозунда 130га жакын фермент бар. Мына алып караганда фермент дегенди силер мындай түшүнгүлө. Силер ой мен ашказаным оорuganda мезим иштим, анан ашказаным оорuganda омепразол иштим, омез иштим депсиңер го. Ошол фермент болот. Эмне үчүн силер аны ичип атасыңар? Силер ошо ашказаныңар кызарып шишип, ашказандын ар бир клеткасы өзүнүн согун чыгарбай калганда, ошо өзүнүн ферментин чыгарбай калганда, биякта биз жасалма фермент берип атабыз. Биз ал жасалма фермент менен өмүр бою иче берип кайра баягы кыйналып аткан ашказандын клеткаларын, 12 чейин клеткаларын кайра кыйнай беребиз. Демек биз өзүбүздүн ашказаныбыздын клеткаларын иштетишибиз керек экен. Ошолорго жакшы кан алып барсак, алар бизге ошо фермент чыгарып бериш керек экен. Мына ошондой ферменттен сүлүктүн оозунда 130га жакын ферменти бар. Эмне үчүн сүлүк менен дарылоону гирудотерапия дейт. Гирудин деген өзүнүн ферменти бар. Ошол гирудин бул аспирин. Урматтуу мекендештер, гирудин бул аспирин. Бул тромбоаз, бул тромбопол. Бизге эмне керек бар? Жасалма таблетка аспиринди ичип, жасалма таблетка тромбополду ичкенден көрө, андан көрө ушул биздин ата энебиз илгертен колдонгон сүлүктү колдонуп койсок, натуралдык өзүнүн дарысын чачат экен да. Көрдүңөрбү кандай сонун нерсе экен? Муну албетте мен эч бир коллегаларым күнөөлөгүм келбейт, потому что мени да ошондой кылып окутуп койгон. Бизди робот кылып, мен дайым каерге барсам айтам, бизди робот кылып окутуп койгон. Робот кылып, мына, сен ашказаның ооруйбу? Ашказанга муну ферментти бересиң, муну обезболивающийди бересиң, деп бизге протокол, мындай кагаз, мындай протокол жазылат. Гастритке муногу ферментти, муногу дарыны бересиң, муногу обезболивающий. Болду, андан чыксаң, сен врач эмессиң, сен камаласың. Экинчи жолу болсо, дарылануу жолу бул ошол натуралдык ыкмалар менен дарылоо экен да. Мына ошол эң эле простой, ашказан деле айтып атам да. Ошондой эле мээнин клеткасы шамалдайбы, өттүн клеткасы шамалдайбы, ичегинин клеткасы шамалдайбы. Демек, шамалдоо, воспаление болгон жерди дарылоо 2 жолу бар экен. Биринчиси бул химикаттар экен, протокол менен, экинчиси натуралдык ыкма экен. Азыркы мезгилде ушул нерсени мен ушул натуралдык ыкмага өткөндөн бери эмнени түшүндүм? Европа, Америка 100 жыл мурун өткөн экен. 2019-жылы пандемия башталганга чейин Америкага барып калдым. Кудай ушундай мага бир чоң өзүнүн неаматын көрсөтүп, мен Америкага барып келдим. Мен чоң Манхэттен деген чоң районунан аптека таппай койдум. А биздечи ар бир метрде аптека. Эмне үчүн? Бизнес. Аптекада дары саткандар капа болсо капа боло берсин. Аптека бул бизнес. Керек, конечно, аптека. Аптека, если экстренный случай болсо, буту сынып, эти жарылып ачылып турса, аппендикс жарылып кетсе, өт жарылып кетсе, экстренный случайда, конечно, аптека керек.
бирок башка убакта профилактика, башка убакта ошол адамды жакшы кылыш үчүн натуралдык ыкмадан башка эч нерсе жок экенине мен Америка баргандан кийин түшүндүм. Ошондон кийин мына 4 жылдан бери дагы күчөттүм да. Мен өзү 10 жыл болду натуралдык ыкмага өткөнүмө. Бирок мен Америка барып келгенден кийин мен дагы 100%га түшүндүм дагы жок болбойт экен деп туруп анан дарыларды редко колдоном, өтө редко колдоном. Өтө мындай слабый адамдарга действительно бир уколду кошуп туруп кичине бир 2-3 күндө өзүнө келтирип алыш үчүн колдонсо болот. Но в основном натуралдык ыкма менен дарылаш керек. Ошол натуралдык ыкма дарылоонун бирөөсү сүлүк. Демек, сүлүктүн оозунда биз аптекадан алган дарын бардык бар экен да. Ашказандын жакшы кыла турган фермент бар экен, канды сүйлүтө турган фермент бар экен. Биздин булчуңдарыбыз, биздин тарамыштарыбыз шамалдап калса, аны жакшы кыла турган суставтарыбыз, муундарыбыз ооруп калса, аны жакшы кыла турган. Көрдүңөрбү? 130 ферменти бар экен. 130 ферменти организмдеги 130 ооруга шыпа болуп саналат экен.